Мен конкреттүү өрем, ато мына мұртегіз айткандай мен коллегаларым, инелерим баягы тарбия, талимдүүлүк кылып атат. Кечирим сурап сиздер мактап, молодецтер. Мен молодец деп айта албайм. Себебин аз айтам. Мен конкреттүү сурам, Темир Арымбаев, сиз ушул комиссия төрагасы катары канча миллиард сомго претензия коюп атасыз комиссияны чечим менен кандай чечкиндүү маселени коюп атасыз? Эки сөз менен айтсаң, сумманы айтсаңыз, анан экинчиси эмне кылабыз мындан? Комиссиянын алкагында мен айтып кеттим да. Жок, сумманы. 6,8 миллиард сом коюп атат экологиялык инспекция. Мына сөзүңүздөрдү айттыңыздар. 2003-2009 жылкы жана башка соглашение 2010 жылдан бери убактылуу өкмөттө иштеп атасыңар. Бардыңар. Ошол жерде отурган үчөөктөн. Ошодон бери жаңы өкмөттө жана башка иштеп атасыз. Эмне себептен биринчи күндөн баштап кумторду ушундай маселе көтөрүп, мамлекеттик комиссия түзүп, алып чыгып жасаган жоксуңар? 3 жыл өттү. 3 жылда. Убактылуу өкмөттө 3 ай иштеди. Эмне себептен деп атам да, макул андан кийин деле. Ал убакта биз иштеп келгенде убактылуу өкмөттүн астында башка маселелер турган. Анда мен астында тынчтыкты биринчи сактап. Рахмат. Анда мен айткым келет, 3 жыл мен айтарым, урматтуу коллегалар, урматтуу журналисттер, значит, Ата-Журт фракциясынын инициативасы менен Садыр Жапаров баш болгон парламенттик комиссиянын көтөрүп чыккан инициативасы бүгүнкү күндө мамлекеттик комиссия бүт чиновниктер бириги ошону туура деп айтып атасыздар. Туура деп Кашиевдин, Жапаровдун ак үйгө аттап кирип, депутаттарга кирип айтайлы, муну денонсация кылайлы дегени, значит туура экен. Эмне түрмөдө кармап отурасың? Туура болуп чыгып атпайбы? Мынанын бардыгын уккандан кийин бүгүн мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы бирөө гана болуш керек. Денонсация соглашения. Кетсе кетебиз, эмнеси бар экен? Кумтор кетип калса эле иштете албай калабыз. Туура айтат. Мен сиздердин ичиңиздерде мына Артыкбай Осмондун ушунчалык туура айтканына мен ыраазычылык билдирем. Туура айтканына. Бирок буга чейин жасабаганына мен эч качан ыраазычылык билдире албайм. Кумтордун жетекчиси болуп иштеп турду. Өкмөттүн мүчөсү болуп иштеп турду. Кыргыз алтын тоюз. Мен айтарым, а вы не боитесь, что завтра, эртең, жок, бүрсү күнү, жазда болобу, күздө болобу, эки министр Шариев, Шыкмаматов денонсация кылбады деп туруп, кылмыш иши козголсун деп сиздерге айтат. Эмне себептен бүгүн айтып атасыңар? Мурунку бийликтегилер жоопко тартылсын, жана башка болсун деп. Бүгүн силерде Атамбаев менен Сарыев айтканды кыласыңар. Алар да Бакиев менен Акаев айтканды кылышкан. Мен айтарым, урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө ошол Садыр Жапаров түзгөн комиссиянын түрткүчү болуп, ошону чычалап парламентте көпчүлүк жактырбай, карабай, чычалаган негизинде мамлекеттик комиссия түзүлүп, мамлекеттик комиссия бүгүн ошону туура деп алып чыгып атат. Значит, бул комиссия жакшы иштеп турду. Кандай түрмөдө калмай отурабыз? Алып чыгыш керек, орден бериш керек анда. Садыр Жапаровдун возглавить эткен комиссиянын бүт мүчөлөрүнө орден бериш керек. Себеби туура көтөрүп чыгыптыр, туура материалдар түзүптүр. Мына үчөөңүздөр ошону подтвердить этип атасыздар. Мына мен дагы анализ кылып чыктым, урматтуу депутаттар, сиздерге дагы мындай маалымат катары. Мен орусча айтам, бул жерде журналисттер отурат. Компания Камека пришла в Кыргызстан с помощью афериста Бринштейна. Все знают. Без тендера, без опыта работы золотодобывающей отрасли. Биринчи. Экинчи. На строительство рудника было потрачено $450 миллионов. А проектной стоимостью был $254 миллиона. На $196 миллионов было завышено. Есть только отписка. Согласно Генеральному соглашению, по истечении 10-летнего срока проект
полностью должен был перейти в управление Кыргызской Республики. Об этом вы тоже пишете. В 2002 году. Ни в одном документе не указывается упущенные выгоды кыргызской стороны от установленных налоговых, таможенных и иных льгот для канадской стороны. В 2002 году Камека была учреждена, Камека Сентера. При подписании соглашения в 2003 году 33% акций Сентера было распределено. Кыргызалтыну 33 акций Сентера должны были приносить другие экономические выгоды Кыргызалтыну. Кыска окуп берейин. Бул жерде при рассмотрении вопроса слияния и распределения акций Комтора оценка его активов производилась Стандарт Лондон Банк Форд Кыргызстан. Ошибкой при оценке активов Комтора и Центера явилось то, что оценка активов РЕН, месторождения, Борра, Гацурта не производилась независимым экспертом. Заключение представлялось компания Камека, и сегодняшние сведения подтверждают, что активы других учредителей были намного завышены. При определении доли кыргызской стороны Центера не были учтены активы и подтвержденные запасы золота в размере 716 тонн. Занижение было на 2,5 раза. И активов кыргызской стороны, они из канадской вычли 196 миллионов, которая была завышена проектной стоимостью. Что мы сегодня теряем? Вот наши говорят о том, что всего лишь на 6 миллиардов мы насчитали. Мы можем сегодня выиграть у Камека минимум 1 миллиард долларов, максимум 3,5 миллиарда долларов, без никаких проблем. Канадское законодательство, когда анын компаниялары башка жерде коррупциямен замешан болса, взятничествомен замешан болса, там очень строгие меры принимаются. Вы знаете, да? К этому подтверждение, будучи замминистрами, мен канадское правительство мен өзім инициативамен барып 1 миллион 200 000 доллар подоходный утуп келген. Министерство мен отуруп эле. Доказали, они вынудили Комтора оплатить. И они оплатили. Бүгін канадский правительство бир дагы обращение түшкөн эмес. Эмне кылыш керек? Экономический ущерб, завышение расхода. Мы можем выиграть более 500 миллионов долларов. Тенденциозно заниженная оценка активов и запасов золота Комтора, коррупция, отмывание денег до 300 миллионов долларов. Неуплаченные дивиденды из-за неправильного распределения акций до 400 миллионов долларов. Ущерб интересам Кыргызской Республики и его имиджу, введение заблуждения, обман более чем 250 миллионов долларов. Экологический ущерб не 6 миллиардов, надо посчитать более 500 миллионов долларов. Невыполнение Генерального соглашения, налоговые, таможенные, иные льготы, предоставленные кыргызской стороной и другие составляющие, должно быть более чем на 500 миллионов долларов. Итого здесь мы можем без суда, без ничего сесть, вести переговоры, ага макул болса канадская сторона официалдуу түрдө кайрылып, могу берген взяткалардын, коррупциялардын баарын выявить этип берсек, Комтор, Центера сегодня, не Комтор, с удовольствием согласится выплатить от 1 до 3 миллиардов долларов. Мы этого можем добиться. Ошол үчүн мен сессиядагы калгандарын өзүм оюмду айтам. Мен ойлойм, Мыктыбек Юсупович, биз ачык айкын эле жазышыбыз керек. Фракциянын чечими денонсация соглашения. Ошого барышыбыз керек. Биринчиден, экинчи фракцияга чечимине еще раз подтверждать этип жазышыбыз керек. Биздин депутаттардын Комтор маселеси боюнча көтөрүп чыккан Садыр Жапаровдун ошого ичи күйүп
чечилбегенде чүгүп Ташиевдин эл менен депутаттарга барып ар бирине кирип айтабыз дегени. Мына бүгүн мамлекеттик комиссияда алардын айтканы чындыгын подтверждетип атат. Үчүнчүдөн палатада караганда чечимге жазып кайрылат элем. Ошол депутаттык комиссиянын төрагасы болгон Садыр Жапаров келсин дагы, ага да сот докладчик кылып уступать эткенге чечимге киришип койсоңуз. Рахмат. Менин башка сөзүм жок.